Kırgızlar sözdün çeberi, Kırgızda kümüş kemeri. Kırgızdın saltын unutpay, Kırgızca salam bereli. Саламатсыңар балдар. Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү маанайларыңар кандай балдар? Жакшы дем алып турдуңарбы? Эгер эсиңерде болсо, өткөн сабакта жаныбарлар жөнүндө сөз кылганбыз. Ал эми бүгүнкү сабакта болсо, ошол жаныбарлардын балдарынын аттарын кандай атайт экенбиз? Мына ошол жөнүндө кеп кылабыз балдар. Алгач балдар, келгиле. Биринчи көнүгүүдө сөз айкаштарын окуйлу. Кичинекей көдөлек, кичинекей бото, кичинекей бачики, кичинекей бөлтүрүк, кичинекей мый. Эгер балдар көңүл буруп уксаңар, бул жерде жаныбарлардын балдары жөнүндө сөз болуп атат. Карагылачы, бул кайсы жаныбар? Туура айтасыңар. Бул уй. Уйдун баласын эмне деп атайбыз? Уйдун баласын музоо деп атайбыз, балдар. Андан кийин карагылачы, бул эмненин сүрөтү? Туура айтасыңар. Бул бee, балдар. Бeenин баласын кулун деп атайбыз. Андан кийин балдар, карагыла, бул дагы үй жаныбары болгон эчки. Эчкинин баласын улак дейбиз. Андан кийин бул кой. Койдун баласын козу дейбиз, балдар. Бул балдар эшек. Эшектин баласы көделек. Бул төө. Төөнүн баласы бото. Бир аз болсо да жаныбарлардын балдары жөнүндө түшүнүк алып алдыңар деп ойлойм. Балдар, карагылачы бул өрдө. Кулагын түрөт, чыңкылдап үрөт, артыңдан калбай ээрчип жүрөт. Бул иттин баласы күчүк. Балдар, силерге өзеки тапшырма. Силерге кайсы жаныбардын баласы жагарын жана эмне үчүн жагарын мага сүйлөп жөнөткүлө. Ал эми дептериңерге жазуу үчүн 14 ноябрь жаныбарлардын балдары деп жогорудагы мен жазган жаныбарлардын балдарынын аттарын жазып мага жөнөткүлө. Аюу, түлкү, ит, карышкыр, мышык жана ошондой эле коёндун балдарын эмне деп атайбыз? Ушуну жазып мага жөнөткүлө. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат балдар.